Биринчи биз белгилүү бир төстү өйдө жакка каратып алышыбыз керек. Биз ак түстү тандайбыз. Ак түс белгилүүрөөк. Биринчи кезекте ак түстүн мына ортодогу пульстарын келтиришибиз керек. Биринчи формуласы болуп эсептелет. Ортодогун келтиргенче биз могул жагындагы жашылга жашыл, токсарга токсары, көккө көк ушул жагында кошо келтиришибиз керек. Ал үчүн биз актын пульстарын актын карама каршысында турган сарыга пульстарын чогултуп алабыз. Андан эсе чогултабыз. Азыр бир пульс келип турат, экинчиси бул жакта турат. Ал үчүн бул жакка бурап, бул акты сарыга алып келебиз. Азыр бизде эко келди, да экону алып келебиз. Ал үчүн муну оң жакка бурайбыз. Оңго бурап, бул жерге алып келебиз. Бул жердеги акты өйдө бурайбыз. Азыр бизде актар келди. Дал ушул актардын бул жагын карайбыз. Бул жерде сарыга бул ак коюлду. Бул жерде көккө алып барышыбыз керек. Ал үчүн үстүндөгү катарды бурайбыз, көккө алып келебиз. Бул көккө келгенден кийин биз муну эми ордуна бурайбыз. Карама каршы бурасак, бизде бул жакта ак бар. Демек бизге актын центриндеги келди, көк да кошо келди. Демек бизде бул бетинде кайра сарыга өтүп көрөбүз. Бул жакта үчөө калды. Сары келиптир, демек муну дагы акка бурайбыз. Бул да келди, достор. Токсарыга, акка. Бизде дагы эко калды. Демек бул бетине өтөбүз кайра. Жашыл, ак. Демек муну да бурайбыз. Бурадык, бизге ак келди, дагы бирөө калды. Демек бизде азыр кызыл центринде турат, ак алып барабыз. Мынакей достор, актын пульсун алып келип алдык биз. Бул менен кошо эле сразу кызыл, көк, токсары, жашыл кошо келди. Биринчи ушинтип тизип алабыз, башталышында биринчи формуласында. Демек, андан кийин биз мына 4 бурчун алып келишибиз керек.